абалды киргизүү, карантин киргизүү, комендант саатты киргизүү менен элге жеткирүүнү максат кылып иштедик. Абал бир топ жакшы турду. Ушул маселелердин баардыгын бүгүнкү күндөгү абалга жараша өзгөчө абалды токтоткондон кийин көп аймактарда өзгөчө карантиндерди жок кылгандан кийин элибиз көчөгө чыгып кеттик. Эч кандай бир санитардык нормаларды сактоо болгон жок. Ушул санитардык нормаларды сактоо деген, ошону туталы деген биздин кээ бир жарандарыбызды жаман көрдүк. Иши кылса аягында мына биз туура эмес кылган мамилебиздин натыйжасында мына бүгүнкү абалга келип отурабыз. Эл үчүн бир катарга туралы. Буга чейин бир топ биздин аттуу баштуу кишилерибиз социалдык тармактарда башка биздин блогерлер жөнөкөй элибиздин арасында да ошондой ой пайда болуп, коронавирус деген оору бул атайын ойлонуп чыгарылган саясат. Бул жерде чөөниктер, атка минерлер, чоңдор, саясатчылар акча кылып жатат, бизнес кылып жатат деген маселелер менен элибиз ошого ишенип алып туруп бүгүнкү күндө мына акыбалыбыз ушуга келип отурат.